Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Арбаңыздар. Кыргыздарда улуу сөз бар, жаман айтпай, жакшы жок деп коет экен. 14-июнда Челябинск шаарында биздин мурдагы жердешибиз уроженец Кыргызстана деп массалык маалымат каражаттар максималдык түрдө айтып жатат. Полиция кызматкерлери менен чырдашып, алар менен бир сыра жаккалашканга чейин барып, бала бакча аянтчасынан ушундай инцидент болгон экен. Видеону көрүңүз, анан силер менен кайра уланталы. Что ты мне сделаешь? Что ты мне сделаешь? И что, какую каску закроешь? А? За него, кто будет отвечать? Я Усамов Ильхам Субатулаевич, живу в городе Челябинска. Сегодня был инцидент. Я прошу извинения сотрудницы полиции, что я неправильно выразился. Прошу извинения. Эми бул жараныбыз болсо, өзү улуттуу өзбек, мурдагы Кыргызстандын жараны 84-жылкы Усмонов Ильхом деген. Азыркы учурда Россиянын жарандыгын алган. Жанагы өзүңөр көргөндөр бир сыра чырдашып, андан кийин полиция кызматкерлери менен тарабынан кармалып, суракка алынып, азыркы учурда 8 суткага административное правонарушение 2-часть 20.1 беренеси менен кармалды. 8 суткага кылмыш иши козгойбуз деп, же козгобойбуз деп азыр ойлонуп жаткан кези. Эми кылмыш ишин козгосо жарандыктан ажырап калышы мүмкүн, себептеген жакында эле ошо Гос дума мамлекеттик дума мыйзам кабыл алган мурдагы чет элдик жаран, Россиянын жаранын алса дагы 2017 жылдан кийинкилер. Эгерде кылмыш ишин козгосо, анда жарандыгынан айрылтат деген мыйзам бар. Урматтуу мекендешим, эми кайрымдуу болуу оңой эле. Биздин активист мекендештер Теле2 уюлдук оператор менен биргеликте кайрымдуу мекендеш долбоорун иштеп чыкты. Баарыбыз телефон менен эле колдонобуз, бекер эле сүйлөшөбүз. Эгерде ошол мырзалар сунуштап жаткан Теле2 уюлдук операторунун безлимиттик 550 рубльдан турган тарифин колдонсок, ошонун 20% муктаж болгон мекендештерге кетет. Сурап билүү телефондору +7 900 155 15 15, +7 900 144 14 14. Кайрымдуулукту бирге кылып, Алла ыраазылыгы үчүн мекендештердин долбоорун колдоп коелу. Эми Кыргызстанда айылда жүрсөк, биз ата энебиздин жүзү болобуз, чет элде жүргөндөн кийин жалпы кыргыздардын жүзү болобуз. Мында мекендештерибиз эми тилекке каршы жаман жагынан көрсөткөн мекендештер тилекке каршы бар. Мурда Марат Исаев, Ислам Халилов деген эр азаматтарыбыз адамдардын тагдырын сактап калганда аябай баары сүйүнчү элек. Эми мындайды караганда жер караганга туура келип калат экен. Бирок айтар, эми орустарда улуу сөзү бар: нет плохой нации, есть плохие люди. Ар бир калкта өзүнүн жаман адамдары бар. Мисалы үчүн, вот азыркы кийинки видео күбө болсоңуздар, таксист жаран орус жигит ошо кыргыз жигитке тийишип акчасын төлөбөй кетип калган. Айтор жиндилер бүт жерде эле бар. Бирок чет элде жүргөндөн кийин ошо Кыргызстандын атын жакшы жакка чыгарганга аракет кылып, Кыргызстандын атын жакшы көрсөткөнгө аракет кылып жүрөлү, себептеген биз мамлекеттин жүзүбүз. Ар бирибиз кыргыз болгондон кийин, кыргызстандык болгондон кийин, жакшы кылсак дагы Кыргызстанга атыбыз тиет, жаман кылсак дагы Кыргызстанга атыбыз тиет. Ошон үчүн жакшы жагынан көрсөткөн мекендештер көп болсун. Жаңылыктар ушундай. Көрүшкөнчө.